коргоо коопсуздук. Бүгүн парламентте эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашуунун долбоорун карады. Жыйында баяндама жасаган Жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин башчысы Абдулат Мырзаев суу сактагычты биргелешип башкаруу үчүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда өкмөттөр аралык келишим түзүлгөнүн билдирди. Özgön жана Сузак райондорунан 1000 гектар жер аянтын бөлүп алууга макулдашылып жана протокол менен бекитилип, карталар сызылып даярдалды. Жыйынтыгында компенсация болбой калган жер үчүн дээрлик 2 эсе көп жер алынып жатат. Макулдашуунун келишимдеринин негизинде суу сактагычтын айланасында эч кандай инженердик, техникалык курулмалар салынбайт. Кыргыз жарандары сууну пайдаланууга, мал суугарууга, айыл чарба багытында пайдаланууга тоскоолдук болбойт. Деген менен эл өкүлдөрү Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоодо эки өлкөнүн маалыматында тең 140 гектар жер кайда калганы суроо жаратып жатканын билдиришти. Депутат Чолпон Султанбекова айырма болуп жаткан жер туурасында түшүндүрмө сурады. Себеби мен бул жөнөкөй эле мындай сайтта жазылып турган нерсе эмес. Кече Арипов, премьер-министр Өзбекстан силер кол коюшуп ошол сүйлөшүп аткан оозунан чыккан сөздү мына жазды. Мына соцсеттерде жүрөт менде. Ал жерде 140 гектар жер жана Абдулат Абдуранович айтканда Бетегелик деген участокта ал мурда бизде турган. Анан ошол жердин биздин атуулдар пайдаланбайт экен. Биз ошол жеринде барып көргөнбүз. Аны biz баягы демаркация маалында өзбектөргө берип туруп, ошонун ордуна biz 140 гектар жерди алганбыз. Биз ошол 140 гектар жерди Кайсы жерди берип, кайсы жерди алгансыз? Бетегелик деген жерди берип туруп, жанагы ошол Гавасайдан жанагы 12849га дагы 140 гектар жерди кошуп биз алганбыз. Ал жерде мындай обмен болгон да. Ал эми депутат Чыңгыз Айдарбеков 1975-жылы Совет бийлигинин доорунда Өзбекстан убадасын аткарбагандыгына байланыштуу 1961-жылы кабыл алынган келишим жокко чыгарылып, ал тарапка өтөт деген жерлер Кыргызстандын карамагына өткөрүлгөндүгүн эскертти. Мындан сырткары бул келишимде өзбек тарап стратегиялык жактан жеңишке жетерин баса белгиледи. Бул участок жөнгө салынганга чейин келишим түзүүчү жогорку тараптар Чешме, Чашма булагын биргелешип пайдалуу боюнча өзүнчө өкмөттөр аралык макулдашууну түзүү тууралуу макулдашты. Биякта просто тамгалар өтө кичинекей, ошондуктан окууга өтө кыйын. Атайын ушундай жасап атат менимче. Анан кийин эмне үчүн биз 4 суу сактагыч боюнча келишимге киргизип атабыз? Ошондуктан стратегиялык максаттарга жетишти биздин боордошторубуз. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү ортосунда пикир келишпестик жаралып, депутаттар кайым айтышууга да жетишти. Адахан Мадумаров сөз сүйлөп суроо берип жаткан учурда анын кесиптеши Рыспек Атажанов сөзүн бөлүп нааразычылыгын билдирди. Анан Адахан Кимсамаевич сүйлөй береби? Сиздин ордуңузда Чыңгыз Азаматович отурган, Адахан Кимсамаевич садага чапкан. Сиз да мындай калы салып барыңыз, сиз да садага чалып кетпеңиз. Биз дагы суроо берели да, 1 саат сүйлөй береби? Кооптуу эмес бул. Ошол мезгилде мына 30 жылдан бери сиз жогорку кеңештин спикери болдуңуз, 30 жылдык тарыхты ичинде. Вице премьер-министр болдуңуз. Ошол мезгилде чечпей белеңиз, ошол мезгилде. Ал маселени башка. Жок, конкретно мына сизге суроо. Эмне көтөрбөдүңүз ошол мезгилде? Чечиш керек болчу ошол мезгилде. Анан сагызганда сайрап эле айта бербейчи. Шунча калы салып барыңыз. Отура беребиз. Талкуу болуп жаткан маалда депутаттар Адахан Мадымаров, Нуржигит Кадырбеков, Нулифар Алимжанова жана Чыңгыз Айдарбеков кворум болтурбоо аракетинде жыйындан чыгып кетишти. Бирок аталган комитет Кыргыз-Өзбек чек арасынын айрым участоктарын делимитациялоо боюнча макулдашуунун долбоорун 3-окууда бирдей жактырып, жогорку кеңештин кароосуна жиберди. Добуш берердин алдында кворум кылбай чыгып кетүү чечимин кабыл алдык. Калганын билгениңердей кылбалыгыла. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Урматтуу Нуржигит Кадырбек